Павел Климович 7-нчи күндүн адвентисттери реформациялык кыймыл деп аталган диний уюм анын үй бүлөсүн бузганын айтып берди. Көп жыл бою бул уюмга мүчө болгон каармандын апасы манипуляция менен психологиялык басымга туш болгон. Натыйжада эне бала ортосундагы мамиле толугу менен үзүлгөн. Мать у меня состоит на учете в РЦПЗ. Апам республикалык психикалык саламаттык борборунда каттоодо турат. Жана толугу менен ишке жарамсыз деп табылган. Учурда анын айланасындагы адамдар айрым нерселерге ишендирип, таң улап жатышат. Бир нече жыл мурун, тактап айтканда, 2013 жылы Россияга жаңы жашоо баштоо максатында кеткем. Ошол убакта апама көп жылдар бою жардам берип турдум. Бирок бул жактагы анын жашоосуна көз салып турууга мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Бир кезде апамдын абдан начар жашап жатканын байкадым. Ал кайра муктаждыктарына акча сурап жатты. Бирок мени таң калтырганы апамдын 3 батири жана 2 пенсиясы бар экенине карабастан, абдан кедей шартта жашап жатканында болду. Анан мен акчалар кайда кетип жатканын изилдеп, апамдын бардык каражатын бүгүнкү реформист адвентисттер деп аталган диний уюмга берип жатканын билдим. Ну и дело в том, что меня смутило тот момент, что она имеет 3 квартиры плюс 2 пенсии, но живет действительно ведет нищенское существование. Алгач Павел энесинин бул диний уюмга катышуусун жөн гана хобби деп эсептеген. Бирок көп өтпөй апасынын жашоосу толугу менен өзгөргөнүн байкаган. Кирешесинин көбү уюмдун муктаждыктарына жумшалып, ал тургай батирлеринин бири уюмдун жетекчилигине өткөрүлүп берилген. Аны менен катар бул уюм энесин үй бүлөдөн алыстаткан. Вербовка происходит следующим образом. То есть, вербовка мындай жол менен жүргүзүлөт. Адам психологиялык жактан оор абалга кабылганда, жалгыздыкта болуп же көйгөйлөрдү чече албай жатканда, биз сөз кылып жаткан сектанын өкүлдөрү анын ишенине кирет. Алар адамдын ишенине кирип, өзүн керектүү жана баалангандай сезүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүшөт. Мунун баары адам өзүн туура жерге келгендей, бул жерде аны түшүнүп, баалап жатышкандай сезиши үчүн жасалат. Бирок убакыт өтүп, эсептешүү сааты келгенде адам акырында өз мүлкүнөн ажырайт. Бул процесс дароо эле боло бербейт. Адамга убакыт керек. 1 жыл, 2, 3 же 10 жыл айырмасы жок. Белгилүү бир учур келип, ал мүлкүн өткөрүп берүүгө даяр болгондо тиешелүү документтерге кол коет. Бул жерде анын кайсы динди тутканы, улуту же башка өзгөчөлүктөрү маанилүү эмес. По завершению сделки, естественно, он переоформляет имущество. Деген менен жакында бул уюмдун жетекчиси кармалып, бул алардын ишмердүүлүгүнө каршы күрөштөгү маанилүү кадам болду. Тергөө көрсөткөндөй 7-нчи күндүн адвентисттери реформациялык кыймыл жашыруун иш жүргүзүп, динди байлык топтоо үчүн колдонуп келген. Тинтүү маалында мүлктөргө байланыштуу документтер, каржылык отчеттор жана мыйзамсыз иштердин далилдери табылган. Отдельно следует отметить, что в группе активно используется литература и иные информационные материалы, возбуждающие межрелигиозную вражду. Айрыкча белгилей кетүү керек. Бул топто башка диндерди каралоочу жана эл аралык кастыкты козутуучу адабияттар жана башка маалыматтык материалдар активдүү колдонулат. Бул факт жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен тастыкталган. Андан тышкары, бул уюмдун мурдагы мүчөлөрү болгон Кыргызстандагы жарандарынын көрсөтмөлөрү алынган. Анда топтун жетекчилери башынан эле башка диндерге карата терс пикир түзүшөрү жана диний себептерди шылтоо кылып, мүчөлөрүнүн кыймылсыз мүлкүн уюмга өткөрүп берүүгө мажбурлашары айтылган. УКМК кызматкерлери тарабынан уюм мүчөлөрүнүн жашаган даректери боюнча жүргүзүлгөн оперативдик иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 3000ден ашуун диний китеп жана брошюраларды басып чыгарууга арналган жабдуулар, кыймылсыз мүлккө техникалык паспорттор жана сатып алуу сатуу келишимдери 1000ден ашуун DVD-диск жана 200 кассета табылган. Иш-чаранын жүрүшүндө уюмдун мүчөлөрү дуба кылып, диний иш-чаралар менен ырым-жырымдарды өткөргөн сыйынуу үйү же чиркөө деп аталган имарат аныкталган. Бул сыйынуу үйү эч кандай расмий каттоодон өтпөгөн. Религиозные мероприятия и обряды. 7-нчи күндүн адвентисттери реформациялык кыймыл расмий 7-нчи күндүн адвентисттери чиркөөсүнөн 90 жылдан ашык убакыт мурун бөлүнүп чыгып, өз алдынча өнүгүү жолун тандаган. Салттуу адвентисттерден айырмаланып, алар ар кандай диний каада салттарды жана окууларды карманышат. Алардын арасында топ мүчөлөрүн кирешесинин 20% төлөөгө талап кылуу жана алардын билим алууга, башка диндер менен өз ара аракеттенүүгө жана аскердик кызматка барууга тыюу салуу сыяктуу эрежелери бар. Мындан тышкары, топтор аралык кастыкты күчөтүү адабияттарды колдонуу да алардын ишмердүүлүгүнүн бир бөлүгү болуп эсептелинет. В свое время, наверное, чуть менее 100 лет. Илгери эле болжол менен 100 жыл мурун биздин чиркөөнүн айрым позициялары бөлүнүп кеткен. Ошондон бери биз чиркөө уюму катары өз алдынча өнүгүп келе жатабыз. Алардын ишеними эмнеден айырмаланарын айта албайм.
Анткени биз алар менен кызматташпайбыз жана алардын ишенимдерине терең кирип үйрөнгөн эмеспиз. Биз биринчи кезекте өзүнүн өзгөчөлүгүн, өз ишенимин сактоого аракет кылабыз. Биздин ишеним ыйык жазууга жана чиркөөнүн уставына негизделет. Бул биздин башкы камкордугубуз жана окуубуздун негизги базасы болуп эсептелет. И это нас прежде всего беспокоит, и это является основой нашего учения. Манипуляция, зомбулук жана аң сезимди бурмалоо деструктивдүү уюмдардын негизги куралдары. Алар адамдарды толук көзөмөлдөп, алардын эмгегин, мүлкүн жана каражаттарын өз максаттарына пайдаланууга аракет кылышат. Мында уюмдардын курмандыктары көп учурда жакындары менен байланышын жоготуп, каржылык туруктуулугунан жана нормалдуу жашоосунан ажырайт. Мындан тышкары алардын ишмердүүлүгү улуттук коопсуздукка түздөн-түз зыян тийгизип, коомдук ишенимди сулгундатып, социалдык туруксуздукка алып келет. Мындай топтор өздөрүн диний коомчулук катары көрсөтүүгө аракет кылышат. Бирок иш жүзүнө каржылык пирамидаларга айланып, коомдун алсыз катмарын эксплуатациялашат. Жанара Есенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.